Ассаламу алейкум, жалпы жамаат. Таксиде ишип жаткан мекендештер, агалар, эжелер, инилер, карындаштар. Барыңыздар амансыздарбы? Мен таксиге чыкпаганым канча бир 4 күндө болуп по-моему. 4 күндөн бери таксиге чыга элекмин. Анын бир себеби машинанын суусу эмеси температурасы ысып кетип, печке иштебей, короче. Биринчи барган күнүм, биринчи барган жериме ошол жакта машинаны токтотуп, анан эртеси күнү ал жерден барып жаңа машинаны жүргүзүп, токтоп, кайра муздатып, кайра барып жаңа эмеге мастерге апарып салып, ал мастер, короче, крышкасын алмаштырды мен, радиатордун крышкасын и термостатты алмаштырды. Анан айдап көр деди. Если дагы неме болгон болсо, значит эме прокладкадан дейт го. Анан вроде как ал жактан чыгып айдап эме кылдым бүгүн. Печка жакшы иштеп атат. Суунун температурасы турат. Анан тойго дедим го. Таксиге неге чыкпай атасың деп эме ушу көргөн адамдардын арасына хоть бирөөдө суроо болуп калса керек, ошого жооп берип коеюн. Тамадачылык кылдым, тамада болдум. Той алып бардым. Сүйүнүч менен бөлүшүп коеюн. Ошо той алып барып, тамада болуп, кийин ал жака барган адамдар жакшы эле деп макташты. Ошол буйруса тамадалык демени дагы кайра жаңылап койдум. Ладно, бул эми мындай өзүмө тиешелүү сүйүнүчтүү кабарлар. Мен эме боюнча, лицензия боюнча бир мындай Дастан Бекашевдин идеологиясын эч ким колдобой койгон окшойт. Официалдуу түрдө бүгүн 2-февралдан баштап рейд болот деп, лицензия албаган водительдерге каршы лицензия албаган водительдерди аныктоо деген рейд болот экен. Ал рейдтин мен адашпасам 300-500, анан кийин 5000 сомго чейин экен штрафтарчы. Бул деген нерсе Кыргызстанда мисалы үчүн официалдуу түрдө канча бир 30 000 же 40 000 иштесе керек, таксист болуп, именно жанагындай регистрация болуп күндө линияда иштегендер ошого жакын болуш керек. Мен эсебим боюнча. Анан кийин лицензияны алгандар 3000 эле адам алыптыр. 3000 адам лицензия алып жетишиптир. То есть ошо тапшырыптыр да, получается, эме боюнчачы. Эми ошо 3500 адам алса керек. Азыр по-любому өзүңүздөр көрүп турасыздар. ГАИлерде очередь выше крыши. Тети эмеде Валиханова жакта тоже выше крыши очередь. Лабораторияларда очередь. 1-февралдан баштап, 2-февралдан баштап, получается, рейд башталат. Ошондо көп деген водительдер жумуш кыла албайт. Биринчиден Яндекс блокка тыгат. Экинчиден ошону түшүнгөн водительдер ишке чыкпайт дем, по-любому. Все бүттү да дейт да. Анан кийин шашка коюп, мисалы үчүн там бомбить коюшу мүмкүн, бирок бомбить эткен кезде деле ГАИ тосупсо, все, тоже кирдик-мирдик болот да. Машинасын штрафсаңга наркы берки алып коюшу мүмкүн экен. Анан ошол 30 000 деп мындай азайтып айтып береличи, 30 000ден 5 000 алып бир деп кой лицензияны, 25 000 алган эмес. 25 000 адам ишке чыкпай койсо, бул уже коллапс болот. Транспорттук коллапс болот. Бул кандай десеңиздер. Мисалы үчүн такси чакырган күндө чакырган адам по-любому жаңы Яндекске кирет да, кирип туруп анан тап заказ кылат. Заказ кылганда обычный күндө бара турган жери бир 300 сом болсо, ошол жер мисалы үчүн 650 сом, 700 сом болуп кетиши мүмкүн. Плюс подача машины. И 2 мүнөт эмес, 3 мүнөт, 4 мүнөт эмес, даже 10 мүнөткө чейин созулуп кетиши мүмкүн. Себеби машина аз, спрос чоң. Анан ошонун негизинде көп адамдар автобуска отурушат же маршрутка отурушат. Получается, маршрутка отуруш үчүн тоже аябай чоң очередь болот. Автобуска отуруш то же самое. Ошондо автобуска отурайын деп узун очередтер пайда болот. Ошонун негизинде автобустардын пробкасы менен автобустун графиги бузулуп туруп, шаарда коллапс болот. Ар ким жумушка кечигет, жумушка кечиккен ал жакта директорлор өздөрүнүн жаңы сотрудниктерине уруш чыгарат. Эмнеге кечиктиң, наркы берки эртерээк чыкпайт белең, бияк деп. И плюс лицензия албаган водительдерге дагы элдин бардыгы айтат. Эртерээк албайт да, анан эмнеге албай атасың депчи. Эртерээк албаган себептерден өздөрүнүн немелери бар да. Мисалы үчүн туура күнөөлүү аларчы. Албаган, бирок ошол нерсени өзү мамлекет жеңилдетсе аябай жакшы болуп болчу. Мисалы үчүн Москвада кисарт алуу үчүн сен через госуслуги онлайн кыласың да, бүт нерсеничи онлайн госуслугун кылып туруп эле анан жөнөтөсүң кисартка. Госуслуга керектүү там СНИЛС менен немелерди барып МФЦны аласың, бирок ал бир эле жол да, МФЦга барасың, тарсас аласың, бүттү. Налоговойго барасың, аласың, бүттү. Калганын полностью через госуслуги кисарт аласың. Кисарт алган соң уже там 4 сааттан же 1 сутка чейин келет номер кисарта.
бул деле лицензия ошол эле нерсе болуп атат да, кисарт деген сөз болот да бияктачы. Ошондой эле онлайн кылып койсо болбойбу? Мына мамлекеттин өкүлдөрү бир приложение ачып койсо болбойбу? Лицензия шопурга лицензия бир приложение ачып койсо болбойбу? Ошол приложенияда өзүңүн учетный запись чыгып туруп, ошол учетный записьтин негизинде полностью өзүңүн данныйларын толтуруп, жанагындай машинаңдын тарыхын толтуруп, өзүңдүн тарыхын толтуруп, сүрөткө түшүп, ошонун негизинде онлайн жөнөтүп туруп, ошол онлайн негизинде карап туруп силерге кайра номер жөнөтүп койсо ошол сонунбу? Ошондой кылып койсо болбойбу? Ошондо азыркы турган очередьтер, ГАИдеги очередьтер километровый, Валихановадагы очередьтер километровый техосмотрлорго, блин, тим эле элдердин бардыгы нерв да, ал жакта уруш, давление, ал жак, бул жак, короче, полностью башталат экен. Плюс ошол мисалы үчүн мейли жанагы документтерди чогултуш тоже бир өзүнчө бир мындай көйгөй да. 0,83 лично мен чогултуп алыш үчүн 2 жума убактым кеткен. Анан ал жактан доверенность, бул жактан тетиги осмотрдун эмеси, тем более машина меники эмес, машинанын ээси получается башка өлкөгө кетип калган болсо мен кандай кылам деген вопростордон жаралат. Доверенность жазыш үчүн ал жак бул жактан анча мынча доверенность жазыш үчүн только присутствие хозяевов керек болот деген сөздөр дагы бар. Ошол үчүн ушундай жеңилдиктерди кылып койсо, онлайн тапшырып, мисалы үчүн ошол 30 000 адам бир жуманын ичинде алып коет болчу да лицензиянычы. Тарстар толтуруп, тарстар жөнөтөт болчу, все, нормально болот барлыгы. Бул жерде живой очередь, барып тапшырасың, күтөсүң бир жума, анан кийин лицензияны аласың. Блин, эмне деген беспорядок. Бирок ошол эмеге документтерди чогултуу үчүн по-любому жанагындай лицензирован парктар керек, ал жак бул жак керек. Эми парк деп азыр мен бир паркты айтсам, силер жана комментарий жазат экенсиңер, сен реклама эле кылат экенсиң, өзүңдү ойлобойт экенсиң, бирөөнү ойлобойт экенсиң, тияк деп. Мен айтпасам деле башка бирөө айтат да. Может быть, мен айткандан кийин ошол мен айткан паркка анча мынча адам парк документтерин чогултуп алып туруп кыла албай жүргөндүр. Ошолго бир кандай жардам болуп калат деген ойдо. Атак жанагындай парк реклама кылтасың, ал жак бул жак деп эми жөн жаза бербеңиздер. Мен өзүм ошол паркта иштеп аткандан кийин ошол паркты реклама кылам да. Ошол парктын мамилесин көрдүм. Ошол мамилени көрүп турган силерге мен эмен подсказка катары кылып атам. Ал паркта, короче, условия мындай. 1,5% комиссиясы, 500 сом бонус бар, 200 сом сразу салып берет, 20 заказ кылгандан кийин 300 сом салып берет. 20 заказ силерге эмне үчүн? 20 заказда силер ошол парктын мамилесин көрөсүңөр, түшүнөсүңөр. Мамилетанын выплаты барбы? Поддержка иштейби? Заказдар кандай болот? Ошонун баардыгын силер көрүп туруп өзүңөргө бир чечим чыгарасыңар да, анан дальше улантып кете бересиңер жумуш мененчи, парк менен. Плюс ал паркта ихсан тоже каралган. Мурдагы айда мечитке жакшы жардам көрсөттүк. Бул айда тоже жардам көрсөткөн группага отчет кылып жөнөтөт. Ал группа обязательно сизди кошот. 24 жети поддержка моментально выплаты, жанагы через диспетчер же намба, ал жак бул жак менен төлөсөңүздөр, чыгарсаңыздар болот. Анан өзгөчө бир жери, Кудай сактасын, бирок ДТП болуп калган болсоңуздар, сиздердин күнөөңүздөр менен ДТП болгон болсо, ГАИ келип протокол жазганда, ошол протоколдун негизинде барып туруп 10 000 сомго чейин жардам ала аласыздар. От сложности карап, парктанчы. Аны алыш үчүн силер жанагы лицензияга по-любому договор кыласыңар да, келишим кыласыңар да парк мененчи. Ошондой келишимди только страховка, дополнительный страховка катарында келишим түзүп койсоңар. Бул деген нерсе эми жагындай анча мынча чайниктер бар да, атайын авария болмуш болуп туруп, бирок ал кезде заказ аткарбай эле жөн эле акчасын алып койгончу, тоже неправильно. Бүт баары чын жана адилеттүү болуш керек. Ошон үчүн кимде ким ушундай парк издеп жаткан болсо, жана лицензияга жардам көргөнү каалап аткан болсо, ушул паркка кайрылсаңыздар болот. Номерлерин калтырып коем, чалып, байланышып, кошулуп иштей бериңиздер. Жанагы лицензия боюнча, мисалы үчүн, очередьтер бүгүн эле туурабы, 28 февраль жогорку кеңеште типа якобы отмена кылып коюптур, то что биз карабайбыз, 2 февралдан баштап рейд катуу болот деп. Дастан Бекашев байкебиз бүгүн ошол инициативаны кайра көтөрүп жүрүптүр. Эй, койгула, кыйналасыңар, жол керек көтөрөт, мындай болот десе деле жок. Эч кандай обратный связь жок. Бул деген нерсе эми 2 февралдан баштап бир жакшынакай бир коллапс болот, по-любому болот ал нерсе, потому что өтө көп водительдер алган эмес. Анан кийин өтө көп водитель албаганын үстүнө ошол күнү чыгат жумушкачы. Чыккандан кийин Яндекс блоктойт да по-любому. Шашкасын коет дагы, анан кийин голосовать эткендерди салып туруп кетет. Ошолор тосот дагы, анан кийин бам чу. Не болот, кандай болот деген февралда көрөбүз, конечно. Бирок ошол приложенияны ачып кылып койсо, элдерге өтө чоң жардам болот жана оңойчулук болот. Потому что ошол приложение аркылуу жакшы, оңой, тез жол менен биз лицензия ала алабыз бардыгыбыз. Ийгилик барыңыздарга.